Султан Ибраев атындагы Ош улуттук драма театры капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж. Ош мэриясы кече гана өздүк сайтында театр быйылкы жылы оңдоп түзөөдөн өтө тургандыгы боюнча маалымат чыгарды. Кала башчы Бакытбек Жетигенов театрдын учурдагы абалы менен таанышып, бул жылы толук түрдө капиталдык ремонт жасала тургандыгын билдирген. Деген менен аталган имарат мэриянын балансында эмес, Маданият министрлигине карайт. Учурда каражат кайсыл жактан бөлүнөт жана качан оңдоодон өтө тургандыгы боюнча так маалымат айтылып элек. Жанагы бюджеттик кодекс боюнча болбой жатат, анткени бул имарат балансы Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигинин балансында турат экен. Бирок азыр шаар мэри кече тиги өкмөт башчы келгенде дагы тапшырма койгон, ушул драма театрды толук ремонттон өткөрүү боюнча азыркы мезгилде биз тиешелүү министерство менен сүйлөшүп жатабыз. Же ушул Маданият министрлиги же биз тараптан через кафлажин аркылуу акча каражаты бөлүү жагы азыркы мезгилде каралып атат. Ош улуттук драма театрынын түзүлгөнүнө 50 жылдан ашты. 74-жылы салынган имарат ушул күнгө чейин толук түрдө капиталдык ремонттон өткөн эмес. Бүгүнкү күндө коопсуздук эрежелери талапка жооп бербейт. Мында жайгашкан түтүктөрдүн баары чирип, адам өмүрүнө кооптуу болуп турганы айтылат. Бардык нерсесин ойлонуп кылышкан, бирок азыркы күндө көйгөйдүн кылат, бир нерсени оңдойн десең, буну сплошной алмаштырыш керек да. Даже бир комнатаны ремонт кылганыбыздан кийин кайра эле светтин лампочкасын алмаштыралык десек, зымдары чирип калган. Чукулап, дальше кирип кетебиз, дагы ремонту бузабыз. Иш бардык нерсе канализациясы өлгөн, мыздак суунун трубалары чириген, пожарный системанын трубалары полный чириген. Бул эч нерсеге иштетилбейт да, мына азыркы. Азыр эми жаңыдан биз проект кылып атабыз, өзүбүзгө насос, ошол жака бир насос коюп туруп, сууну, мыздак сууну жөн эле алып чыгып, өрт коопсуздугунан сактаганга. Ош улуттук Кыргыз драма театрынын залы жалпы 600дөн ашык көрүүчүнү өзүнө батыра алат. Учурда бул жайдын жылытуу системасын жолго коюу маселеси биринчи орунда турат. Отургучтары болсо четинен сынып, ар бир маданий иш-чарадан кийин усталардын көзөмөлүнө муктаж. Жөнөкөй эле жыгачтан кылынган бул качествосы жок да. Ар концерт болгон сайын 1ден баштап 5ке чейин столдор сынып кетип атат. Көрүүчүлөр тарабынан бир нараазычылыктар болот, ушул Көөл болот. Столдор тууралуу көөл болот, сынды дейт. Чындыгын айтсак эми шарт жок чындыгындачы. Анан бизде ушул жерде мындай бир азыр жарбаган айлыкка ушундай шарты жок жер болсо деле биз мындай бир фанаттар иштеп калдык да. Бул жердечи мындай бул жерден эч ким бир байып кетейин деп, же бир эч ким бир өзүнүн бир муктаждыгы үчүн иштебейт да. Бул жерде чыныгы жан дүйнөсү менен, таланты менен анан ушул талантты сүйгөн кесиптин ээлери гана иштеп калды деп айта алам да. Быйылкы жылы Ош улуттук Кыргыз драма театры жаңы заманбап техникалар менен камсыз болот. Бул үчүн Атайын Маданият министрлигинен каражат бөлүнөт. Мекеме тарабынан сунуштар берилгенин театрдын жетекчиси Керим Калыкулов билдирди. Өзүңүз айткандай чет өлкөдөн концерттер коюлат, жогорку деңгээлде концерттер коюлуп атат. Сын пикир айтып, мындай ыңгайсыздыктар үчүн бушайман болгон учурлар көп эле болот. Көрүүчүлөр тарабынан ушул келип эле ушул эми так эле шарт жок десек туура эмес. Толук шарттар баягы тиешелүү деңгээлде түзүлбөгөндүгүн ойлойм. Биз ошону менен түзүшүбүз керек. Келип маданий мекемеде эс алганы келген адам ошол толук эс алганга бардык тарабынан эмне керек болсо ошонун бардыгын ушул жерден ала алыш керек да. Анан биз бул маселе боюнча көптөгөн мамлекеттик органдардын пландарында да бар, өкмөттүн деңгээлинде да бул маселе каралып, пландалып жатат бүгүнкү күндө. Кудай буйрса, ушул жылдары, ушул жылы оңдоп түзөө иштери башталат деп үмүт менен күтүп турабыз. Ал эми театрдын айланасы Ош мэриясы тарабынан реконструкциядан өтөт. Каражат Бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан бөлүнгөн. Ага ылайык эс алуучу жайда жарыктандыруу, эскилиги жеткен фонтанды жаңыдан куруу, отургучтары оңдолуп, заманбап шарттар жаратылмакчы. Туристтик потенциалды жогорулатуу максатында 4 объекти каралган. Ошонун бир объектиси бул Ош шаарынын драма театрынын айланасын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу каралган. Азыркы мезгилде Арис тарабынан тендерге берилди. Кудай буйрса, мына эгемендүүлүк күнүнө чейин драма театрынын толук капитал ремонттон өтөт. Асия Сыдыкова, Шахрух Иминжанов, Регион телеканалы, Ош шаары.